мен ошол өзүмдүн тажрыйбамдан келип айтат элем, жакшы үй бүлө, мыкты бекем үй бүлө жоопкерчиликтүү мырза, жоопкерчиликтүү эркек менен ишенимдүү аялдан куралат да, бул бекем үй бүлө. Ошон үчүн жоопкерчиликтүү болгондо эркек көптөгөн ийгиликтерге жетет. Ошол ийгиликтердин эң биринчи сап башында үй бүлө турат да. Үй бүлө эркек качан жоопкерчиликтүү болгондо гана ошол коомчулукта ийгиликке жетет. Эң биринчи үй бүлөсүндө ишеним болот. Эгер качан баягы адам эркек жоопкерчиликсиз болуп калганда, мында коомчулукта да кадыр баркы кетет да. Кадыр баркы кетет да. Эркектин өзүнүн кадыр баркы. Эркектин өзүнүн кадыр баркы кетет. Мисалы үчүн мен көбүнчө ушундай, менде принцибим бар. Мени 1-2 жолу алдаган эркектерге көбүнчө өзүм ишенбей калам да. Ооба. Бүгүнкү күндө тилекке каршы дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Эркектерге караганда тескерисинче аялдар жоопкерчиликтүү болуп калды. Себеби мен баягы өзүм китеп жазып көбүнчө иштешип калам. Мисалы үчүн Россиядан бар, баягы иштешкендер бардык мени менен чогуу иштешкендер булар аялдар да. Көбүнчө эркектер келсе дагы, досум, сен мени баягындай алдап коюшуң мүмкүн, мен жакшы аялдар менен иштешем деп көбүнчө ушул аялдарга эметем да. Себеби мени аялдар мындай көбүнчө бир жолу дагы алдаган эмес. Кээде эркектер жалган сүйлөп баягындаган сөздөрүнө туруктуу болбой калышат. Сөздөр менен алдап кетишет да. Ошон үчүн мен мындай эркектерге сый урматым жоголуп кетет да. Сый урматым жоголуп. Туура айтасыз, анан үй бүлөдө дагы эгер ушул нерсе кайталана берсе, кантип анан ортодо сый урмат жоголбой койсун. Айымдар мисалы мырзаларына канча деген ишеним артышат, күтүшөт, жолдошунан жакшы мамиле күтөт, жалган баягы убадаларды бере бергенден кийин убадалары жалган боло баштагандан кийин кадимкидей сый урматы жоголуп, үйдөгү төрдө айымдарга бошот берүүгө аргасыз болушат экен да. Эмне кылсын, аял байкуш эмне кылсын, баягы жолдошуна атамдашып отура берсе болбойт, үй бүлөсүн багыш керек деп анан айымдар кээде белди бекем бууп, күчкө толуп, анан арт тараптан өзүнө өнүктүрүп, бири соода тармагында турат,